Болгону 10 чакты кишилик чакан тест тамактануучу жайдын былтыр көзөмөлдөөчүлөрү абдан көп болду. Тест татымдын ар бир облуска ачылган бөлүмдөрүнүн бири дагы ыксыз текшерүүлөрдөн куру калбагандыгын белгилеген Азамат Акаев анча-мынча каржылык сунуштарга макул болбой койгондорду үстүккө босток текшерүүгө алып, айласын курутуу мамлекетке жасаган чыккынчылык катары бааланышы керек деп эсептейт. Айтпай дебей келип калышат. Ар кандай малды келишет, каалаган малын да келишет. Предписание дегендери жок. Келип кээ ушундай бир кандай десем, күндөр болгон, что эчтеке дебестен келишет дагы, 6-сын алат, 7-син жейт мындайча айтканда, төлөбөстөн чыгып кетишет. Эчтеке дей албайсың, артынан барып акчасын да долой албайт экенсиң. Азаматтын минтип нааразы болгонунун жөнү бар. Былтыр башкы прокуратурага 400гө чукул ишкер дал ушундай даттануулар менен кайрылган. Арыздардын көбү Бишкек, Жалал Абад жана Ош облусунан. Укук коргоочулар тарабынан негизсиз текшерүү жүргүзүү, негизсиз кылмыш иштерди козгоо жана тергөө аракеттерин жүргүзүү боюнча келип түшкөн да. Ошондой эле фискалдык органдар тарабынан, салык жана бажы кызмат органдарынан ишкерлерге негизсиз пеня, туум чегерүү деп көрсөтүлгөн да. Бизге арыз келип турушат, биз аларды карап атабыз. Өлкө экономикасынын дээрлик 85%ын ишкерлер камсыздайт. Ошол себептен жалпы эле мамлекеттик органдардын жетекчилеринен баштап, катардагы кызматкерлерине чейин ишкерлерге болгон мамилени түп тамырынан бери өзгөртүү зарылдыгын белгилеген мамлекет башчысынын быйыл дагы ишкерлерди ыксыз текшерүүлөргө тыюу салган жарлыгы күчүндө. Пландык деген жыл сайын ушул ар бир 16 текшерүүчү мамлекеттик орган тарабынан бекитилип, ошол пландык негизде ишкердик субъектилер текшерилет. Бирок ошолго мораторий киргизилип атат. Пландык эмес текшерүү деген мыйзамда каралган. Пландык эмес текшерүү бул жана жарандардын кайрылуусунун негизинде ошондой эле ишкердик субъектинин өзүнүн демилгеси менен текшерүүгө жатат. Ырасында эле ишкерлерге карата мамилелерди өзгөртүү, аларга бут тоскон көрүнүштөрдү жок кылып, тескерисинче күч-кубат шык бере тургандай шарттарды түзүү зарылчылыгы бар. Ишкерлер эң биринчиден ошол ыңгайлуу шарттарга муктаж. Мамлекет тарабынан канчалык оңой, бюрократиясыз, тоскоолсуз, жолтоосуз шарттар болсо, ошого эле муктаж да. Экинчиси сиз айткандай каржы маселеси турат. Бул жактан мамлекет да көп жардам берип атат. Эгерде мамлекеттик орган тарабынан ишкерге карата мыйзамсыз текшерүүлөр, иш аракеттер жүргүзүлүп жатса, ишкер прокурор KG сайты аркылуу алардын укуктарын коргоо бөлүмдөрүнө кайрыла алат. Жарлыкта белгиленген талап аткарылбаса, кызмат адамдарын ээлеген ордунан бошотууга чейин тартиптик жоопкерчилик каралган. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала ТВ 24.